Demek mына ушундай бизде максаттар бар экен, ушул максаттар бар болсо, анда ошол үйлөрүбүздү оңдоонун, үй бүлөбүздү ошонун аркасында оңдоонун кайсыл каражаттары бар десе, биз ошол нерсеге 40ка жакын каражаттарды, максаттарды алып келебиз. Биринчи бөлүм бул таквинул бейт, бул үйдүн өзүнүн түзүлүүсү деген маани. Үй дегенде сөзсүз түрдө үй бүлө этибар алат. Биринчиси хусну ихтияру заужа, аялды тандап алуунун милдеттүүлүгү. Ошондой эле күйөөгө чыгып аткан аялдын дагы ошол күйөөнү туура тандап алуунун милдеттүүлүгү болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кече биз бул хадисти айтып өттүк, аял кишини тандап алганда 4 нерсе үчүн тандап алышат, ошонун ичинен диндар болгон биринчи орунда деп. Андан сырткары башка бир хадисте ад-дунья матаун ва хайру мата'ад-дунья аль-мар'ату салиха. Дүниөнүн бардыгы адамды кызыктырар буюмдар, дүнүйө. Дүниөнүн бардыгы дүнүйө дейт. Бирок ошол дүнүйөнүн ичинен эң жакшы дүнүйө ошол эркектин маңдайына жазылынган эң жакшы аял дейт. Эркектин жакшы машинеси болушу мүмкүн, жакшы үйү болушу мүмкүн, жакшы балдары болушу мүмкүн. Бирок жакшы аял болгон болсо, ошол дүнүйөдө берилинген эң жакшы дүнүйө мына ошол анын жакшы аял. Аялга да ошол эң жакшы дүнүйөсү, ыймандан кийинки, ыйман дүнүйө эмес, ыйман дүнүйө акыреттик нерсе, ошол анын жакшы күйөөсү. Анткени балдарың сени менен бирге болот, сен менен жок болчу келет, анан кайра бөлүнүп кетишет. Үйүңдү алмаштырышы мүмкүн, уна эскерт алмаштырышы мүмкүн. Ал эми жубайлар деген сени менен ошол өмүрүнүн акырында чейин болот. Ошондуктан эркектин эң жакшы дүнүйөсү бул анын тапкан жакшы салиха аялы деген хадис имам Муслим риваят кылат. لا يتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعينه على أمر الآخرة дейт. Пайгамбарыбыз бир адамды сыпаттап келип, ал бактылуу болгондо дейт, кандай десе, анын жүрөгү шүгүр айтуучу болсо дейт. Кудайым бергенди баарына шүгүр айта турган, баарына ыраазы боло турган жүрөк берсе, валисанан закиран, жана Кудайды эстей турган тил берсе, жана акырет иштерде жардам бере турган аял берсе, мына ошол эркек чындыгында бактылуу экен дейт. Анткени ошол намазга турбай калса намазга тургуза турган, же болбосо орозого эртең менен турбай калса тургуза турган, саарлык жасап берүүгө аракет кылган, айтор жаман ишке барбай турган, анан бир жаман жакка кошула турган, ага кошулуп жакшы жакка түртө турган аял, ошондой эле аялды жакшы жакка түртө турган күйөө болсо, мына ошол дагы ошол Кудайдын ошол адамга эмне бергени деп айтылат. Демек биринчи маселебиз мына ошол жакшы аял тандоо. Пайгамбарыбыз алейхиссалам башка бир хадисте айтат: "Тазавважул вадудал валуда инни мукассирун аланбияа яумал киямати." Башка бир вакыт мукассирун бикум аланбияа. Силер дейт, сүйкүмдүү болгон көп бала төрөгөн аялдарга үйлөнгүлө дейт. Көп бала төрөгөн каяктан билесиңер десе, ошол апалары, энелери, эжелери, бир туугандары көп бала төрөгөн аялдардын, ошолордун сиңдилерин, эжелерин үйлөнсөңөр, ошол эң жакшы нерсе. Анткени силердин көп балалуу болгонуңарды мен каалайм. Жана кыяматта мен үммөтүмдүн көптүгү менен башка пайгамбарларга сыймыктанам. Башка пайгамбарлар астында силердин көптүгүңөр менен мактанам деген пайгамбарыбыздын өзүнүн хадиси бар. Демек биз кийин эртең келиналарда, башкаларда ошол үй бүлөдө көп бала төрөгөн аял, ошонун кыздарыбы же кандай деп ошого маани бергенибиз бул өтө жакшы нерсе болор экен. Анткени көп балалуу үй бүлөдөн чыккан деген сөз эртең ошол балдарга дагы туура тарбия бере алат, ошого шерик болот деген өзүнүн башка дагы бир жакшы себептери бар. Пайгамбарыбыз башка бир хадисте айтат: "Фамина саадати ал-мар'ату тараха ту'джибука ва тагибу фатаманаха ала нафсиха ва малика." Эркектин же адамдын бактылуу болушунун себептеринин бири анын аялы аны көргөндө көзү сүйүнөт, ал дайыма жасанып жүрөт, күйөөсү үчүн жасанат, боёнот, таранат, өзүн карайт. Жана күйөөсү жок учурда өзүн жана анын малын коромжуга учуратпаган, аманатка кыянат кылбаган аял мына ошонун бактысы дейт. Ошондой эле эркек дагы ошондой. Күйөөсүн көргөндө көңүлү сүйүнө турган эркек болсо, жана ошол тапкан ташыганын көрүнгөн жерде казиного, кумарга кетирбестен үйүнө көтөрүп келе турган болсо, мына ушул эркек дагы ошол аялдын бактысы деп айтылынат. Мына ушул биринчи маселе, урматтуу бир тууган, биринчи осуят ошол жубай тандоо.